Мээримдүү жана арайымдуу Аллах Тааланын аты менен орозоңуздар кабыл болсун. Аллах Таала Куранда айтат: "О иман келтиргендер, силерден мурдагыларга орозо кармоо парз кылынгандай эле такыба болушуңар үчүн силерге да орозо кармоо парз кылынды." Хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ким Рамазан айында ыйман менен жана Аллахтын ыраазычылыгын үмүт кылып орозо кармаса, анын мурдагы күнөөлөрү кечирилет." Куранда Аллах Таала айтат: "Астагфируллах, чындыгында Аллах сабыр кылгандар менен бирге." Хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ким орозо кармаган адамга ооз ачырса, орозо кармаган адам алган сооптой эле соопко ээ болот." Алхамдулиллах. Анкабут сүрөсүндө Аллах Таала Куранда айтат: "Чындыгында мен ыплас иштерден жана жамандыкка жол берүүдөн тосот." Чындыгында намаз ыплас иштерден жана жамандыкка жол берүүдөн тосот. Хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Рамазан күнөөлөрү кечирилген ай. Ким жакшылык кылса, Аллах аны көбөйтөт." Аллахым чексиз соопторун берип, бардык амин деп алакан жаган мусулмандардын орозолорун кабыл кылып, дуа тилектерибизди кабыл кылып, эки дүйнө бактылуу насип кылсын. Амин. Я архамар рахимин. Аллахумма солли ва саллим.